Эми элестетиңиз, бир инсандын асман жер чейлик байлыгы болсо, ал канчалык бактылуу да. Дагы бир хадисте тозоктон кутулуу жакшылыгы дагы берилет. Зикир кылып, дуа кылган инсандардан дагы көбүрөөк сооп сыйлык берет экен да. Allah subhanahu wa ta'ala сиздердин бизге өзүнө жакындай турган көптөгөн амалдарды берген, көптөгөн амалдарды ода кылган. Ар бир жакшы амал менен биз Аллага жакындай алабыз. Эми өтө тез Аллага жакындай турган амал Аллах Тааланын алдында бул Аллахтын сөзү да. Каламуллах. Кур'ан Карим. Сиз Кур'ан Карим менен Аллахка жакындагандай башка амалдар менен анчалык жакындай албайсыз. Жакындайсыз, бирок Куранчалык тезикте жакындай албайсыз да. Аллах Таала кандай эзилдеден бар болсо, Кур'анда ошондой эзилдеден бар. Сиз менен биз буга ыйман келтиришибиз керек. Кур'ан бул Аллах субханаху ва тааланын сөзү. Кур'анга эч бир сөз окшобойт. Кур'ан дагы эч бир сөзгө окшобойт. Сөздөрдүн падышасы дейт Кур'ан Карим. Бардык сөздөрдүн падышасы Кур'ан Карим. Эми мына улуу Рамазан айы келе жатат. Ушул айда Аллах субханаху ва таала Кур'анда чүргөн Кур'ан аят болуп 23 жылдын ичинде толугу менен Кур'ан түшкөн да. Эми Кур'андын даражасы ушунчалык бийик, анын канчалык улуу экендигин Кур'ан аяттары баяндап турат. Аллах субханаху ва таала бир аятта айтат, Хашр сүрөсүндө: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. Эгерде биз Куранды тоолорго түшүргөндө, анда ошол чоң тоолор майда чүйдө болуп, жер менен жексен болуп кетмек дейт. Бардыгы күл болуп калмак экен да, майдаланып. Аллах субханаху ва тааланын сөзү ушунчалык салмактуу, тоолор көтөрө албайт бул сөздөрдүчү. Алланын сөзүн уксаңыз сооп, Алланын китебин кармасаңыз сооп, түшүнбөсөңүз дагы карасаңыз сооп. Ошон үчүн сиз менен биз Куранга жакындайлы. Качанга чейин үммөт Куран менен мамилеси тыгыз болсо, жакын болсо, ал үммөт ар дайым жакшылыкта болот да. Ошондуктан мына ушул улуу Рамазан айында, Куран түшкөн айда сиз менен биз Куранды көпкө окушубуз керек экен. Курандын пайдаларын эми айтып бүтө албайбыз. Бул жашообуздун негизи ушул Куран да. Диндин негизи ошол Куран. Куранда абалкылардын, акыркылардын бардыгы айтылган да. Куран бул эбегейсиз зор казына. Эми ошол 114 сүрө болсо Куранда, ошонун ичинен Ихлас сүрөсү туурасында айтып өтөлү Рамазанда. Бардыгыбыз билебиз да. Керек болсо кичинекей жаш балдар дагы билет, туурабы? Ихлас сүрөсүн. Өтө жеңил. Эми ошол Ихлас сүрөсүн окусак канча пайда болот? Баарыбыздын колубуздан келет, ошол Ихластын пайдасы туурасында айтабыз. Бухари китебинде келет, кимде ким Ихлас сүрөсүн бир жолу окуган болсо, анда Курандын 3төн 1-ин окуган менен барабар дейт. 3төн 1-ине барабар дейт бир хадисте, дагы бир хадисте 3төн 1-ин окуганга барабар дейт. Эми Куранды кимде ким башынан аяк, Фатихадан баштап Насқа чейин окуган болсо, өтө сонун. Курандын ар бир тамгасына Аллах субханаху ва таала жакшылык берет да. Хадисте келген: "Ман қара харфан мин китабиллах кутибат лаху хасана." Кимде ким Куран Каримден бир аят окуган болсо, ага бир жакшылык жазылат дейт. Вал хасанату ила ашри амсалиха. Бир жакшылык ал 10го көбөйөт. Ошондо бир аят окудуңуз, сизге бир жакшылык жазылды. Ал 10го көбөйдү. Канча болду? 10 болду. Эми эгерде сиз менен бизге ошол бир жакшылыкты Аллах Таала берсе, асман жерге батпайт экен да анын соогучу. Эми элестетиңиз, бир инсандын асман жер чейлик байлыгы болсо, ал канчалык бактылуу да. Сиздин бир жолу эле Куран окуп, бир эле тамгасын эле окуп койгонуңуз үчүн Аллах субханаху ва таала асман жерден 10 эсе жакшылык берип атат да. Чоңураак алчы. Ал түбөлүккө дагы калат ал. Bir hadiste men alif lam mim деген аятты
Мен bir ayat деп айтпаймын дейді. Bir тамға деп айтпаймын дейді. Алиф, лам, мим дегенде bir тамға деп айтпаймын. Алиф өзінше тамға, лам өзінше тамға, мим өзінше тамға дейді. Ошондо 30 жакшылык болды. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтсаңыз 190 жакшылык болот экен. Эми аны 10га көбөйтүңүз. Ошентип сиз менен биздин ар бир тамгабызга Алла субханаху ва таала жакшылыктарды берет экен. Ошондуктан сиз менен биз Куранды көп окуп калыш керек. Эгер бир инсан Куранды баштан аяк жаттаган болсо, ал канчалык бактылуу. Ал кыямат күнү мал киромил барара, өтө улуу периштелер менен болот дейт. Куранды көчүрүүчү, Куранды жазуучу ыйык периштелер менен бирге болот дейт. Куран ээлери бул Аллах Тааланын өзгөчө пенделери, Аллахка өзгөчө жакын пенделери дейт. Эми сиз менен биз эгерде Куранды баштан аяк окуй албасак, билбесек, жок дегенде Ихлас сүрөсүн ар бирөөбүз билебиз, 3төн 1-ине барабар деди, же болбосо 3төн 1-ин окуганга да барабар деди бир хадисте. Ошондуктан Ихлас сүрөсүн көпкө окуганга ниет кылабызбы? Ихлас сүрөсүн көпкө окуганга ниет кылайлы. Bir hadiste келет, кимде ким Алланын жолунда жүргөндө, мейли Алла жолуна чыктыңыз. 1000 аят окусаңыз, кыямат күнү пайгамбарлар менен, шейиттер менен, чынчыл адамдар менен, анан солих, жакшы адамдар менен бирге тирилет деп Бухари, Муслим китептеринде өтө көп хадистер келген да. Эми пайгамбар менен тирилүүнү каалайсыз да? Эми 1000 аят окуп коесуз Алла жолундачы. Эми 1000 аятты билбесеңиз, Куран өзү bir rivayette 6236 ayet bolsa Kur'an'da. Siz Fatiha сүрөсүн, siz İhlas сүрөсүн эгерде 200 жолу эле окусаңыз, анда 1000 аят окуганын соогуна барабар экен да. 1000. Мындайча айтканда сиз жарым саатка жетип жетпей 1000 аятты окуй аласыз. Эгер сиз 2 saat, 3 saat İhlas сүрөсүн кайталасаңыз, Курандын баштан аягына чейин канча аят болсо, ошончо 6000 аятты окуганга сизге мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн мен окуй албайм, мен билбейм дебеш керек. Биз Куран түшкөн айда Куранды көп окуйлу. Себеби бул айда пайгамбар алейхисалам Куранды өтө көп окуйт эле. Жабраил алейхисалам Куранды баштан аяк окуп берет эле. Пайгамбар алейхисаламдын өмүрүнүн аягында 2 жолу окуп берди да. Пайгамбар алейхисаламга Жабраил алейхисалам 1 жолу окуп берсе, пайгамбарыбыз да 1 жолу окуп берет эле. Өмүрүнүн аягында 2 жолу окуп берди пайгамбарыбызга, пайгамбарыбыз дагы Жабраил алейхисаламга 2 жолу окуп берди да. Демек Куранды сиз менен биз өтө көп Рамазан айын өткөрүшүбүз керек экен. Дагы бир хадисте келет, кимде ким Ихлас сүрөсүн окуй турган болсо, Аллах Таала 5 ага кан сарай берет дейт. Эми канча жолу окусаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кимде ким 10 жолу Ихлас сүрөсүн окуган болсо, Алла субханаху ва таала ал инсан үчүн 5те бир кан сарай курат дейт. Hadiste gelgen, sahaba radiyallahu anhumlar beyiştin kuruluşu kanday bolot dep suraganda, labinatun min zahabin ve labinatun min fidda ve milatuha al miskul azfar. Bir kirpiç altından bolot, ikincisi kümüşten bolot. Al emi rastvoru bolsa ortadagı ekönü biriktirip turgan miskul azfardan bolot dep Peygamber aleyhissalam aytkanda. Emi siz üçün oşol altından, kümüşten, brillianttan, bermetten, İzumruttan Allah subhanahu wa ta'ala kan saraylardı sizge kurat eken. 10 jolo ile İhlas сүрөсүн okugan bolsa, Allah Taala sözsüz türde aga 5te kan sarayı kurat deydi. Emi siz İhlas сүрөсүн 3 jolo okusanız Kur'an'ın baştan ayak okudu degen soğup tavas. 6 jolo okusanız 2 jolo Kur'an'ı baştan ayak okudu degen soğup tavas. Bирок kanatlanıp kalbaş gerek. Emi 3 jolo ile okup koyan boldu maga жетишти жок. Al soğup jagынан жакшы. A bирок ayatты, ар bir ayatты okуp чыксаңыз, Kur'an'dan baştan ayak eger okuyasanız, katım kılsanız, anın soğubu al albatta artık bolot da. Anın içinde İhlas da var, anın içinde bardıq сүрөлөр бар da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas сүрөсүнүн dagı bir пайдасын айтты. Кайсыл адам багымдат намазынан кийин 12 жолу İhlas сүрөсүн окуган болсо, ал инсан Kur'an'ды 4 жолу baştan ayak окугандын соогун алат. Жана жер бетинде андан да артык инсан болбойт, болгону күнөөдөн сактаныш керек дейт. Көрдүңүзбү? Жана алгач башында 3 жолу окуса Куранды баштан аяк окуду дебеди беле? Ушул хадис башкача 12 жолу окусаң 3 жолу деп кызыктырылып айтылып жатат. Эми 50 жолу кимде ким İhlas сүрөсүн окуган болсо, ал инсандын күнөөсү кечирилет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты:
Kimdegin İhlas Suresini 50 жолу окуган болсо, Allah subhanahu wa taala al insanın 50 жылдык кичине günölөрүн кечирет дейт. Эми İhlas Suresini окусаңыз günölөр кечирилет, жана дагы бир хадисте тозоктон кутулуу жакшылыгы дагы берилет дейт. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kim namаздын ичинде же намаздан сырткары 100 ирет İhlas Suresini окуган болсо, Allah subhanahu wa taala ошол İhlas Suresinin себебинен ал insanды тозоктон куткарат дейт. Машалла. Тозоктон кутулушту каалайбыз да баарыбыз тең. Аны İhlas Suresini 100 жолу окуп коюңуз. Эч канча убакыт кетпейт. Аллаху акбар. Эми дагы İhlas Suresин окуса 200 жылдык күнөөсү кечирилет дейт. Эми биз 200ге чейин жашабасак керек. Пайгамбар алейхиссалам менин үммөтүм көп жашаса 60 менен 70-тин ортосунда жашайт. Андан көп ашканы өтө эле аз болот деген да. Эми 200 жыл жашабасак керек биз. Бирок анын сообу бар экен. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кайсыл инсан 200 жолу İhlas Suresini окуган болсо, Allah subhanahu wa taala 200 жылдык кичинекей күнөөлөрүн кечирет дейт. İhlas Suresинин пайдасын уктууга окшойт. Кызыгып калдыңыздарбы, кичине болсо дагы? Эми ошол İhlas Suresini баштайлы. Казыртадан баштайлы. İhlas Suresini көп окуйлу. Рамазан учурунда бош убактыбызды Куран менен, кимдегин Куран менен алек болуп туруп, зикирге жана башка дуа кылууга жана башка амалдарга мүмкүнчүлүгү убактысы жетпесе, Allah subhanahu wa taala ал инсанга зикир кылып дуа кылган инсандардан да көбүрөөк сооп сыйлык берет экен да. Мисалы, сиздин бир кызматыңызда, сиздин бир жумушуңузда бир адам болсо, элдерге бир жакшылык таратсаңыз, ошол кызматчыга да өзгөчө алып коесуз да, туурабы? Ошондой эле İhlas Suresini окуп Куран окуп аткан инсанга Аллах таала зикир кылгандын дагы, пикир кылгандын да, дуа кылгандын дагы, кызмат кылгандын да соогун берет экен да. Демек Курандан өткөн зикир жок да. Мына Куранда İhlas Suresi айтылды. İhlas Suresini сиз менен биз көп окуйлу. Бир сахаба сапарда чыкканда İhlas эле окуй береткен, İhlas эле окуй береткен. Амиркен өз жамааттын жетекчиси экен да. Кайра кайтып келгенде Пайгамбар алейхиссалам кандай барып келдиңер, кандай дин кызматын кылдыңар, элдер кандай кабыл алды десе, аябай жакшы, баары сонун ойдогудай. Бирок биздин амир сапта бир маселеси бар, ошол туура эмес билбейм. Намазда турганда İhlas эле окуй берет дейт. Кайра эле İhlas. Анан ошондон сурагылачы, эмнеге İhlas Сүрөсүн окуй берет экен деп сураса, бул сүрөдө Алланын жалгыздыгы айтылган, тавхид айтылган, Алланын улуулугу айтылган. Ошондуктан Алланын улуулугу айтылган сүрөнү мен кайра окугум келет. Ошону жакшы көрөм дегенде, пайгамбарыбыз жанагы адамды кайра жөнөттү. Бардагы жанагы адамга айт, сен İhlas сүрөсүн жакшы көргөнүң үчүн Аллах таала сени дагы жакшы көрөт. İhlas сүрөсүн жакшы көрөйлү, Куранды жакшы көрүү бул Алланын жакшы көрүү. Алла баарыбызга ушул Куранды көпкө окуганга, бир эле İhlas эмес, баардык сүрөлөрдү көпкө окуганга мүмкүнчүлүк берсин.